Жаш таланттар өздөрүнүн чыгармачылыгын, өнөрүн чоң сахнада тартуулап жатышат. Комузда кол ойнотуп, улуттук күүлөрдөн тартып, классикалык чыгармаларды аткарышууда. Мындай мүмкүнчүлүк Баткен райондук балдар музыкалык мектеби тарабынан уюштурулуп, отчеттук концерт тартууланууда. 1968 жылдан бери, мынакей 56 жылдан бери ушул райондук музыкалык мектеп өз ишмерлүүлүгүн жүргүзүп, бир топ жетишкендиктерди камсыз кылып келатат. Анын ичинде биздин ушул келечек маданият тармагына жол ачып, ушул биздин ышкыбоз, ушу таланттуу балдардын ар тараптуу өнүгүүсүнө шарт түзүп, аларды колдоп, аларга дем күч берип келаткан биздин ушул музыкалык мектебинин эмгек жамааты болуп эсептелинет. Мен телевизордон көп акындар комуз черткенин көрүп, мен дагы комузга кызыгып баштагам. Мен балдар музыкалык мектебинде бир жыл окуйм. Жаштар маршы, кербезим, чолпонум да ошолорду үйрөндүм. Мен чоңойсом акындарга окшоп жакшы комуз чертип, музыкант болгум келет. Музыкалык мектепте комуз, аккордеон, фортепиано аспаптарынан окуучулар музыкалык билим алышат. Учурда 120 окуучу тарбияланууда. Жыл ичинде чыгармачыл өспүрүмдөр бир топ кароо сынактарга катышып турушат. Бизде таланттуу окуучулар өтө көп. Ошо окуучуларыбыздын таланттарын элге таанытуу, сахна маданиятын үйрөтүү жана ата-энелердин алдында ушу отчету берүү максатында өткөрүп жатабыз. Бул негизги бул концертте дүйнөлүк классикалык чыгармалардан ойнолот. Андан сырткары өзүбүздүн ата бабаларыбыздан калган мурасыбыз болгон комузда жана элдик аспаптарыбызда улуу комузчулардын залкар күүлөрү ойнолот. Отчеттук концерттин жүрүшүндө эл аралык, республикалык жана облустук кароо сынактарда байгөлүү орундарды багындырган таланттуу окуучулар ардак грамота жана сыйлыктар менен сыйланышты. Фарида Убайдуллаева, Расул Ахматов, жаңылыктар.